Assalamu alaikum замандаштар. Дагы бир жолу кутманды кошуп көңүлдүү кечиңиздер менен мынакей кайрадан эле өзүңүздөр күткөн атына заты жарашкан келечек турак-жай кооперативи өз ишин уланып жаткан учуру. Сиздерди мен абдан сагындым. Мына сагынып бүгүнкү күндө келдим. Айтор мен ушундай эс алуу кеткенде канчалаган биздин келечек турак-жай кооперативинен үй алган биздин мүчөлөр көбөйүп кеткен экен. Бүгүн болсо мынакей ушул дагы эле ушул келечек турак-жай кооперативинен үй алган биздин бир мүчөбүздүн үйүнө келдик. Ал канча суммага алды, очередти кандай болду, анын баарын билүү үчүн биз өзүнөн так маалымат алганга аракет кылмакчыбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Assalamu alaikum замандаштар, мекендештер, чет мамлекетте жүргөн биздин мигранттар деп айтсак да болот. Мына мен бүгүнкү күндө ушундай бир куттуу үйдө отурам. Тагыраак айтканда, ушул биздин келечек турак-жай кооперативинен үй алган Мелис мырзанын үйүндөбүз. Үйгө киргенде эле үйдүн абырасында биз байкадык, ушунчалык жөнөкөй, ушунчалык сонун ремонтторду абдан жакшы заманбап шартында түзүлгөн экен. Азыр болсо эми келиңиздер, сиздер менен кененирээк маек алуу үчүн атайын ушул Мелис мырзанын үйүнө келдик. Мелис менен дагы амандашып, саламдашып, анан биз маегибизди баштасак, Ассаламу алейкум, Мелис. Валейкум ассалам. Жаспы, соотарыңыз жакшыбы? Колуңузда кичинекей балаңызды көрүп атабыз. Канчага чыгып калды? 1,5 жаш болду. 1,5. Аты ким? Жакып. Ушул өмүр узун болсун, келечеги кең болсун. Мынакей Жакып да 1,5 жашка чыгып жаңы үйгө кирген турбайбы анда, буюрса. Ошо биз айтып аткандай эле атына зат жарашкан бул келечек турак-жай кооперативи. Эми мен Мелис мырзага өзүмдүн суроолорумду узата берейин. Бул биздин элдин дагы талабы, элдин сурообу деп айтсак да болот да. Ушул келечек турак-жай кооперативинен үй алып атканда ар бир адам баласы ойлонот экен. Бул келечек эле эмес, кандай кооперативге барбасын, акча салгандан кийин эми биз үй ала алат экенбизби, качан берет экен, алдап кетпейби деген суроолор ар бир адам баласында туюлушу мүмкүн. Бирок ошондой болсо дагы Мелис мырза өзүнүн эр жигиттигине коюп, мына ушу ишеничи менен ушул биздин келечекке катталып, мына бүгүнкү күндө Кудайдын кулагы сүйүнсүн, үйлүү болуп отурат. Эми Мелис мырза айтсаңыз, баштан эле сөздү баштайлы. Ушул келечек турак-жай кооперативин сиз каяктан, кимден угуп келдиңиз, же туугандар алды беле келечектен, анан кандайча ушул биздин кооперативге келип калдыңыз? Бисмилля. Ассаламу алейкум. Бул келечек боюнча ушу кооперативде иштеген достор аркылуу угуп алып, маалымат алдык. Анан бул боюнча үйдөгүлөргө да сунуш берип, үйдөгүлөр менен кеңешип, кеңешпескен бармак оорубайт дегендей үйдөгүлөр менен кеңешип, ортодон сүйлөшүп, анан ушул жакка жазылдык. Биринчи биз жазылганда 2,800,000 сомдо жазылганбыз. Первоначальныйын бердик. Анан кийин башта жакшы очередь деле убагында келди. Убагында эмес, эми договордо айтылган ал жерде качан уюшулган топтон акча түшкөндө анан болот деп. Ошол нерсеге күтүп сабырдуулук менен буюрса мына ошо көздөгөн максаттарыбызга жетип отурабыз. Баракелде. Эми мына сиз айтып атасыз, баягы биз очередке жазылып, анан сабырдын түп сараганы дегенде мына күтүп алдыңыз үйдө. Бирок сиз ушул келечекке жазылганда акчаны төгөп атканда дагы мындай бир өзүңүздө бир ой болдубу? Эми бул кандай болду экен, мен канча жылда же канча айда алат экен, мен очередим качан келет экен деген бир ойлор болуп аттыбы? Жок, ойдо болбоду. Себеби биз договор түзүп атканда булар боюнча бардык нерсе алдын ала айтылган. Ушул кепилдикти биз деле бускубуз келбеди, алар деле айткан нерсеге сөзүнө турду, биз да сөзүбүзгө турдук. Ушу бардыгын эми болот, сырттан айтылган сөздөр болот, ушактар болот, өзүңүздөр деле көрүп турсуздар, эми ал нерсени деле четке кагып, баары ишенич баары болот, өзүңүздөр баары болду да. Ошондо первоначальный взнос канча бердиңер? Первоначальный взнос 25% бердик. 25% бердик. Калган 75%ды келечек төлөп берди. Калган келечек көлөн өзү төлөп берди. Анан ай сайын 19,500 берип турдук. Өз убагында төлөп турсак, ошо эртерээк бат ордунан жылат экен да. Баягы сөздөр да болот да, баягы
алган адамдар, очередке турган адамдар да өз убагында төлөбөй койгон учурлар болот. Ошонун кесепетинен да баягы очередтер да жылбай калган учурлар болот деп өзүм ошол жагынан ойлоп койдум да. Мелис мырза, айтсаңыз, мына сиз 1 ай болду атасыз үйгө көчүп келгениңизге, анан буга чейин сиз кайсы жерде жашап жүрдүңүз, мындай кыйынчылыктар болдубу дегендей? Ооба, биз биринчи эле бул жака Бишкекке келгенбиз. Келип анан квартиралап жүргөнбүз. Биринчи микрорайон. Студенттик жашоону кыйынчылыкты көргөн экенсиңер да, Кудайга шүгүр, ал нерселерди көрдүк. Аны баштан өткөрдүк дебейсизби? Ооба, баштан өткөн. Эми баягы квартираны снимать эткенде да баягы сүйлөшөбүз да, башта 4 айдан 6 айга чейинки убакытта орундар келип атпадыбы, элдер үй алып атты. Анан биз деле ошо жазылгандан кийин квартирага жазылганда, квартира снимать этип атканыбызда 2 айга, 3 айга, 4 айга деп договор түзүп алып, анан 1-2 квартира алмаштырдык. Алмаштыргандан кийин эле анан что-то бул жага кечигип кеттим. Бир жерде эле калып жашап, анан кийин убактыбыз келди, буюрса ушул үй насип эткен экен, алып жашап атабыз. Ошондо квартирада сыр болбосо канча жыл квартиралап жүрдүңүз? Биринчи квартиралап 1-2-3 квартирага аз эле убакытта жашадык. Анан кийин уже почти 1,5 жыл бир квартирада жашадык. Анан кийин очередибиз келди 2 жыл дегенде. Чыдамсыздык менен күтүп. Ооба, мына ушул негизи өзү адам баласы кыйынчылыкты көрмөйүнчө ийгиликке жетпейт дейт го. Сиздер да мына ушул кыйынчылыктын астынан жакшы бир үйлүү отурасыздар да. Мунун баары сабырдуулук менен деп ойлойм да. Анан айтсаңыз, ушул негизи эле ушул үй алып атканда, үй издегенде да абдан кыйын болот да. Бул үйдү кандай, канча күндө таптыңар, айлап, жылдап издедиңерби дегендей да. Ушул үй жөнүндө айтсаңыз. Негизи мен өзү Ташкөмүрдүн кулуну болом. Ташкөмүрдө туулуп өскөнбүз. Анан ата-энемдин колунда өскөнбүз. Эми баягы кичинекейибизден бери ата-энеси өзүнүн колунда өстүрүп чоңуга чейин караган. Алар ошо Ташкөмүрдөн эле үй караштыра эледи. Сен анан? Мен Бишкекке кайткыбыз келди. Бишкекте жашайсыз. Бишкекте эле. Жумуш биякта. Жумуш бул жакта жумуш тиречилиги, анан Бишкектен караштырып көрөлү деп Бишкектен караштырып издедик. Кыйла издедик. Ошо очередке жазылгандан баштап уже издеп баштаганбыз. Издеп баштадыңар. Ошол жакта эле баштаганбыз. Демек силерде ушундай бир ишенич болгон экен да. Ишенич болгон, ушул жактан эле алабыз деген уже башта эле ниетибиз бар болчу. Анан ата-энеси деле ал жактан карайт, интернеттен, соцсеттерден бүтүн жарнамаларды кайт. Ташкөмүрдө калса экен деппи? Бул жерде үй чыгып калды, бул жерден үй чыгып калды, салыштырып, анан бери кандай. Анан секин-секиндеп карап коюп жүрдүк, анан кийин убакыт келди, уже очередиңер келди дегенде уже шашылып баштадык уже. Ооба. Эми желательно жер үй деле карап аракет кылдык, квартирага анча көңүл басым жасабадык. Себеби жер үйдө өзүп калган үчүнбү? Жер үй жагат. Ооба, жер үй эле. Эми сыр болбосо, сиз өзүңүз кайсы жерде иштейсиз, эмне жумуш кыласыз дегендей? Мен бул жакта Бишкекте Айнекстан деген ишкана бар. Азыр Айнекстор болуп өзгөртүлгөн. Ошол жакта күзгү айнектер боюнча кезип, элдерди ошо күзгү айнек менен камсыз кылабыз. Анда жакшы болгон турбайбы? Мага да керек болсо кесип берет экенсиздер. Рахмат. Келгенде эле ушул үйдү жактырып алган экенсиздер, мына Кызыл Аскерде экен бул э. Бул жерде шарттары кандай экен? Газ барбы, суу, эмнелери бар экен? Шарты кандай? Үй жакшы, көңүлгө туура келди. Центральный канализация бар. Газ бар. Ышык суу пока келе элек, бирок Аристондор коюлган, өзүнүн үйүнүн ремонту менен даяр келген. Кухонный гарнитуралар калган, душойлор калган. Чакан участогу бар. Кудайга шүгүр жакшы. Калган мебелдерди да өзүңөр алып келдиңер. Калган мебелдер өзүбүздүкү. Бунун чарчы метри канча экен? Чарчы метри почти үй өзү 55 метр квадрат. Соток почти 4 соток чыгып калат. 4 соток, Эми бул Кудай бурса мына жаңы үйгө келиптирсиздер, бая куттуу, баяндуу үйлөрдөн болсун. Рахмат айткансыздар келсин. Мына Жакшылык деген балаңыз бар экен. Жакып деген балаңыз бар экен. Жакыптын артынан дагы кыздуу болуңуз дегендей. Айтып болду канча бут кирсе кут келет деп. Ушул куттуу үйлөрдөн болсун.
Эми Мелис мырза, мына сиз өзүңүздүн көңүлүңүз менен болгондой айтып берип атасыз. Биздин элдер дагы ушунун баарын чын экен, алса болот экен деп ишениш үчүн мына биз да сизге келип отурабыз. Мунун баары факт да. Көбүрөөк ойлоп калышы мүмкүн, бул жөн эле тартып атат депчи бизде дагы. Ошондуктан мына сиз өзүңүз биздин келечек турак жай кооперативине келип жазылып 2 жыл бүттүм деп атасыз, сабыр кылып. Мына үйлүү болуп отурасыз. Сизден кийинки мүчөлөргө, сизден кийинки ушу үй алуучуларга эмне деген сөздөрдү, кандай ойлорду айтат элеңиз? Айта кетчү нерсе, башта айткандай эле сабырдын түбү сары алтын. Келишим боюнча төлөмдөрдү өз убагында төлөп, чыдамдуулук менен күтүп турсаңыздар, буюрса ойлогон ой максаттарыңыздар ишке ашат. Келечектин өзүнүн аты айтып тургандай эле келечеги бар буюрса. Ошол төлөмдөрдү өз убагында төлөп туруңуздар. Мынакей биздин келечек турак жай кооперативинин көрүүчүлөрү деп айтсам болот. Жалпы мына мигранттарыбыз дагы алыс жерлерде ушундай, биз дагы Кыргызстандан же Бишкектен болуп айтор. Биздин келечек турак жай кооперативи Кыргызстандын ар бир шаарларынан, областтарынан үй алып бергенге даяр. Өзүңүздөр көрүп жаткандай эле Мелис мырза болсо бүгүнкү күндө ушул Атназа жарашкан, биздин Борбор каласы Бишкектин так ортосуна жайгашкан Кызыл Аскер районунан ушундай жакшынакай үйлүү, жер таан үйлүү болуп турат. Деги эле биз ушул биздин келечек турак жай кооперативине келчү кадрларды жана мүчөлөрдү айтат элек. Сабырдын түбү сары алтын. Эгерде сиздер чыдамсыздык менен жакшынакай ушул өзүңүздөрдүн каражатыңыздарды бөлүп, мынча каражатым бар эле, башында мен 25%-ин берип ушул каттасам болот десеңиздер, мына биз Мелис мырзанын өзүнүн оозунан уктуңуздар. Демек үй алсаңыздар болот. Биздин келечеги кең деп айтсам да болот. Ар бириңиздер үйлүү болуңуздар. Эми Мелис мырза, келечекке болгон өзүңүздүн бир жакшы каалоо тилегиңиз болсо айта кетсеңиз болот. Айта кетчү нерсе, ишиңиздерге ийгилик, сиздерге чоң рахмат ушундай талпай эмгек кылып жатканыңыздарга. Бул деген үй чыныгында ар бир жарандын келечектеги максаты ар бир эле үй бүлөлүү болушун каалайт. Ошол нерсеге жеңилдик түзүп берип атканыңыздарга сиздерге чоң рахмат. Буюрса келечек ишиңиздер ийгиликтүү болсун демекчимин. Рахмат Мелис, сиз менен баарлашканыма, таанышканыма кубанычтамын. Сиз дагы эл менен иштеген киши экенсиз. Биз да эл менен жүрөбүз дегендей, дайыма ушундай ийгиликтер боло берсин. Ушул үйдө тойлор болсун. Рахмат айтсам. Дагы ушул үйдүн артынан дагы үйлөр келсин. Бала чакалар көп болсун, жакшылыктарда жолугушат, бар болуңуз. Албетте бул өзүңүздөр көрүп жаткандай эле келечек турак жай кооперативи болду. Биз менен бирге болуңуздар. Дагы мындан дагы кийин биз ушул келечектен үй алгандардын баарын жакшылап, өз кезеги менен алардан да интервью алганга биз аракет кылмакчыбыз. Дайыма жакшылыктар боло берсин, бар болуңуздар.